Бул аптада Кыргыз футбол биримдигинин кезектеги конгресси өтүп, анда УКМКнын мурдагы төрагасы жана КФБнын президенти Камчыбек Ташиев отчет берди. Бул биримдикти 2 жылдан ашык бир тыйын айлык албай жетектеп келген төрага бул мезгил аралыгында аткарылган иштерге кеңири токтолду. Деги эле Кыргызстанда акыркы 2 жылда каралбай калган стадиондор жаңыланып, заманбап спорт мекемелери курулуп жатканына жалпы журт күбө болуп келүүдөбүз. Кыргыз футболунун мындай өнүгүүсүндө президент тарабынан чоң колдоо болгонун айткан КФБ башчысы 2 жылдын ичинде 17 жаңы стадион, спорттук мекемелер курулганын, андан сырткары дагы 14-ü курулуп жатканын билдирди. Ал эми Камчыбек Ташиевке бул союзду жетектөө сунушунда президент бергенин айтып, Садыр Жапаровго ыраазычылыгын билдирди. Ошол эле учурда Ташиев өзүнүн футболдук тармактагы миссиясын толук аткарганын айтып, кызматында тапшырып берди. Татыктуу болгулу, эптеп эле полеге чыгып, эптеп эле бир матчты өткүзүп, ушу элдин көзүнчө чуркап коеюн эмес. Сборная останется только те, который будет достойно защищать нашу страну. То есть этот стадион будет отвечать всем требованиям ФИФА. Правильно? Здесь будут проводиться международные матчи ФИФА. Мен ишенемин, биздин Кыргыз футболу дүйнөлүк деңгээлге чыгат. Мен өзүмдүн миссиямды аткарып бүттүм. Мен миссиямды аткардым. Футболду сүйгөн адам келсин. Жөн эле башкарып турайын 2 жыл. Узаган бул апта ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы, Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев уюмдун кезектеги конгрессине катышып, КФБда аткарылган иштер боюнча өзүнүн отчетун берди. Биримдиктин президенти алгач саламдашып, андан соң акыркы окуялардан кийин коомчулукка биринчи чыкканын тамаша аралаш сөзү менен баштады. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу аткаруучу комитет, вице-президенттер жана жерлерден келген биздин өкүлдөрүбүз, футболдук клубтардын өкүлдөрү, ардагерлерибиз, баарыңыздарды көргөнгө мен кубанычтамын. Көптөн бери сиздер менен көрүшпөй калдык эле. Сиздер дагы мени көрбөй кичине таң калып атсаңар керек, каяктан келе калды деп. Ошондуктан мен ушу сиздердин алдыңыздарга бир өзүбүздүн футбол боюнча жасаган жумуштарыбыз боюнча сиздер менен бирликте жасаган жумуштарыбыздын отчетун берип коеюн деген ойдомун. Камчыбек Ташиев бул кызматта турган учурда аткарылган иштерге кеңири токтолду. Ал мындай кыска мезгилде мамлекеттин жана коомчулуктун колдоосу менен Кыргыз футболунда буга чейин жетишилбеген улуттуу натыйжаларга жетишилгенин кошумчалады. 2 жылдын ичинде 17 жаңы стадион, спорттук мекемелер курулганын, андан сырткары дагы 14-ü курулуп жатканын билдирди. Биримдиктин мындай жетишкендиктеринин баары мамлекет башчысынын колдоосу менен болгонун белгилеп, бул союзду жетектөө сунушунда президент бергенин айтып, Садыр Жапаровго ыраазычылыгын билдирди. Бул жумуштар биздин футболдун, Кыргыз футболунун тарыхындагы болуп көрбөгөндөй чоң ийгиликтерге жетиштик. Муну эч ким тана албайт. Себеби ушунун бардыгы силердин көз алдыңарда, силердин катышууңар менен, коомубуздун, мамлекетибиздин катышуусу менен ушул нерсе болуп атты. 2 жылдын ичинде 7 миллиард сомдун тегерегиндеги акчаны ушуга жумшаптырбыз. Мындан ары дагы 7-8 миллиард сомдук курулуштар жүрүп атат. Так, демек, ушу 2 жылдын ичинде биз футболдук союзга, футболго, тегеле Кыргыз футболуна где бир 14-15 миллиард сом акчаны тартыптырбыз. Бул акчалар кайдан келди? Бул акчалар жөн эле асмандан түшүп, же жерден чыга калган жок, же бирөөлөр алып келип бере калган жок. Мунун негизги маселелердин бири бул мамлекетибиздин жардамы болду. Мамлекетибиз чоң жардам берди бул жерде. Өнөктөштөрүбүз чоң жардам берди, спонсорлорубуз чоң жардам берди. Мына ошол келген акчалардын бардыгы 1 сом 1 тыйынына чейин мына бул жерде биздин секретариат, ошол жигиттер бардыгы толуктап карап турду. Ошол келген акчалардын, келген финансылардын бардыгы тең футболго гана жумшалгандыгы үчүн ушундай ийгиликтер жаралды. Ал жерден бирөө 1 сом алып, 1 тыйын алган жок. Спорттук медициналык борбор биздин Кыргыз мамлекетинин тарыхында биринчи рет курулду. Мына куруп бүттүк, ремонту дагы бүтүп калды, кудай кааласа азыр. Эми азыр жаңы медициналык жабдууларды алып киребиз. Ага дагы акчабыз бар. Акчаны дайындап койгонбуз ага дагы. Издештин кереги жок. Так,
ошол медициналык жаңы технологиядагы оборудованияларды алып келебиз дагы, жакшы специалисттерди алып келип, ал жерде мүрөк деген ушундай медициналык борбор түздүк. Мындан ары биздин спортсмендер, айрыкча футболисттерибиз көрүнгөн жакка барып операция кылып, баягы восстановление кылып жүрбөйт. Ушул жерде өзүбүздө болот. Эми бизде операция да болот, обследование да болот, восстановление да болот, лечение дагы болот, бардык өзүбүздө болот. Конечно, бул амбициялык чоң проект болчу. Бизди баштаганда эле айтышкан, жасай албайсыңар деп. Биз жасадык ошону. Жасадык, Кудай кааласа мына Кыргызстанга ошолубуз жасалып калды. Эми ушул жетишкендиктерибиздин бардыгы, урматтуу туугандар, урматтуу жетекчилер, кайдан болуп атат? Мунун бардыгы естественно президентибиздин колдоосунун негизинде болуп атат. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу болбосо, бул ийгиликтер болмок эмес. Ал киши ошол 2 жыл мурда мени суранып, ушул футболдук союзга бар. Сен өзүң футболду жакшы көрөт элең. Мен колдоо берейин, футболду өнүктүрөйлү деген чоң максатты койгон. Мына президентибиз койгон максатын, койгон тапшырмасын биз аткардык. Атайын кызматтын экс төрагасынын маалыматына караганда, Кыргызстандын футбол инфраструктурасына 2 жылдан ашык убакытта 15 миллиард сомго жакын инвестиция тартылган. Футболдун мындай өнүгүүсү Бишкекте гана эмес, өлкөнүн аймактарында да өнүккөнүн баса белгиледи. Мындан сырткары футбол клубтарынын саны 10дон 16га чейин көбөйгөнүн кошумчалады. Конечно, спорттук жетишкендиктерге биз алдыбызга максат кылып койгонбуз. 30-жылы чемпионат мирага чыгабыз деген максатыбыз бар эле. Андан сырткары өзүңүздөр жакшы билесиздер, Азия футболдук конфедерациясында 3 футболдук баягы лиганын 3 баскычы бар. 3 баскычынын биз эң акыркы 3-чү баскычында азыркы күндө катышып отурабыз. То есть биздин футбол эң акыркы баскычка, эң акыркы баскычтын дагы жалгыз гана бир футболдук клуб чыга турган деңгээлге түшүп калганбыз. Муну биз мойнубузга алышыбыз керек. Мындан ары ошону өнүктүрүш үчүн, футболдук клубду өнүктүрүш үчүн биз мамлекетибиздеги, коомумуздагы биздин эң мындай бакубаттуу мамлекетте, коомдо орду бар жакшынагай жигиттерибизди футболго тартып келдик. Мына алар бизге футболдук клубтарды түзүп беришти. Футболдук клубтарды түзүп беришип, ошол футболдук клубтар өнүгүп атат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, 10 футболдук клубтан биз 16 футболдук клубга жеттик. Бүгүнкү күндө ошол 16 футболдук клубтун 2 гана, 3 гана мамлекеттин азыр тиешеси болбосо, калганын бардыгы жеке футболдук клубтар. Муну башкарган жигиттерге биз чоң рахмат айтышыбыз керек. Ошого макул болгон, ошо футболду өнүктүрөбүз деп, футболдук клубтарды түзүп, аларды алдыга алып чыгышып, аларды финансировать этишип, кыйналышып, бирок Кыргыздын футболун көтөрөбүз деп аракет кылган жигиттерибизге чоң рахмат айтышыбыз керек. Мына ошол футболдук клубтарыбыз эми мындан буяка быйылдан баштап жакшы мына соревнования боло баштады, мелдеш каттуу боло баштады. Ушулардын арасынан Кудай буйрса жакшы чемпиондор чыгат. Баягы Азия конфедерациясынын 3 лига чемпионов баскычтарынын эң акырында болсок, акырын жылы болтуруп биз 2-чи баскычына чыгабыз. Бир футболдук клуб эмес, 2-3 футболдук клубду киргизебиз ал жака. Анан 1-чи баскычына чыгабыз. Кудай буйрса 3-чү, 2-чи, 1-чи бардык баскычтардын чемпиондору болобуз. Ан үчүн биздин футболдук клубтарды жакшылап карашыбыз керек. Ан үчүн футболдук клубтарыбызга жакшылап финансировать этишибиз керек. Ошолорго көңүл коюшубуз керек. Ал эми азыр жакшы сонун структура түзүлдү. Ушул структураны мындан ары алып кетишибиз керек. Аны улай Камчыбек Ташиев бул аралыкта футболдук уюмдардан айлык, сыйлык катары 1 сом албаганын айтып, негизги максаты футболду өнүктүрүү болгонун кошумчалады. Ал отчетун жыйынтыктап жатып, делегаттарга кайрылуу жасады. Өз кайрылуусунда ал жаңы мөөнөткө талапкерлигин көрсөтпөй тургандыгын билдирип, биримдиктин келечектеги башчысы футболго күйүп ышкан. Улуттук футболду өнүктүрүү багытында башталган реформаларды ырааттуу улантып, КФБны уюм катары жана футбол боюнча курама командалардын эл аралык деңгээлдеги атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү мындан ары да бекемдейт деген үмүтүн билдирди. Ошондо футболду сүйөлү. Анан кийин мына мен азыр өзүм төрагалыктан кетейин деген бир оюм бар. Ошол мурда төрагалы болоюн деп арыз жазып эле ошону кайра кайтарып алып атамын азыр. Так. Мен өзүмдүн миссиямды аткарып бүттүм бул жерде. Мен миссиямды аткардым. Эми ошол кетердин алдында силерди ушул футболду мындан ары сактап, коргоп, кубаттап калыңыздар деп өзүмдүн оюмду айтып кетип атам да. Мына мүмкүн как төрөгө катары акыркы жолу алдыңарда
ошол сүйлөп аткандырмын. Негизинен ушу футболго жетекчи болуп келе турган адам кандай болуп келиш керек? Буга да кеңешим айтып коеюн. Футболду сүйгөн адам келсин. Жөн эле башкарып турайын 2 жыл, башкалып турайын 1 жыл, башкалып турайын 3 жыл, анан кийин ушул жерде президент болуп, федерацияга отуруп алып, ал жака барайын, бул жака барайын, дүйнөнү кыдырайын деген адам келбеш керек. Мына мен төрөгө катары бир да жолу барган жокмун бир жака. Бир да жолу дүйнөнү кыдырып, же болбосо ушул федерациянын эсебинен бир жерлерди кыдырган жерим жок. Бул жерде футболду сүйгөн адам келиш керек. Хоккейди сүйөсүңбү? Хоккейге бар. Так, волейболду сүйөсүңбү? Волейболго бар. Футболду сүйөсүң? Футболго кел. Балыкты сүйсөң, балыкты барып карма. Вопросum жок. Мен мына ачык айтып коеюн, ушу 2 жылдан бери иштеп, ушу футболдон, ушул жерден, же КФСтен, же башка фондтон, же башкадан өзүмө, же айлык катары, же башка катары, сыйлоо катары бир сом акча алган жокмун. Так. Себеби биздин негизги максат, негизги тапшырмабыз футболду өнүктүрүү болчу. Мына биз ушуга жетиштик. Урматтуу туугандар, биз ушун футболду өнүктүрүүнүн негизги багыты футболду сүйүшүбүз керек. Футболду как футбольный семья, өзүңдүн жакыныңдай болуп көрүшүбүз керек. Ошондо гана өсүп өнүгөбүз. Мен сиздердин баарыңыздарга ийгилик каалаймын, ден соолук каалаймын. Кудай буйрса, Алла Таалам насип этип, тынчтык болсо, биз баарыбыз ушу футболду өнүктүргөнгө аракет кылабыз. Мен силерден кетип аткан жайым жок. Мен силердин араңарда эле калам. Ошон Амангелди Мырсатовичке окшоп, Аскар Мавлытовичке окшоп, 70ке чыксам деле, 80ге чыксам деле ушу футболдо калсам экен деп мен мындай өзүм мындай не деп коет, мечтать этем да. Ушуларга окшоп ар дайым ушу силерге араңарда болуп, силердин араңарда жүрүп, кеп кеңешимди айтып, колумдан келген жардамымды берип жүрсөм экен деген оюм бар. Ошондуктан мен силердин араңарда эле каламын, силер менен бирге боламын. Ийгиликте болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Бардык кылган ишибизде ушундай ийгиликтерге жеткенге аракет кылайлы. Ал эми КФБ комитетинин мүчөлөрү кыска убакыт аралыгында Камчыбек Ташиевдин ырааттуу иш алып баруу менен стратегиялык көз караштын негизинде аткарган эмгеги, жогорку кесипкөйлүгү, Кыргыз Республикасынын футболунун өнүктүрүүгө кошкон зор салымы, ишине берилгендиги, күчтүү лидерлик сапаттары дайыма дем берип, жаңы биримдиктерге умтулууга шыктандырган колдоосу үчүн терең ыраазычылык билдирди. Элибизде таамай айтылган жакшы сөз бар. Уагында айтылбаган сөз бул өлүмгө барабар деп. Муну эмне үчүн айтып атам? Анткени аксакалдык катары өмүр бою футболдо жүргөн инсан катары Кыргыз футбол биримдигине, анын жетекчисине жалпыңыздардын атыңыздардан 2-3 сөз айтып коюуга уруксат этиңиздер. Уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич, при непосредственной поддержке президента страны Садырова Нуркожоевича, как вы сами заметили, вами и вашей командой проделана огромная титаническая работа. Я специально хочу сказать, в прошедшем времени сделано, сколько видно, построено, выполнено. Я специально все это говорю в прошедшем времени, потому что вы сами видели, убедились, и это лично, как он четко и сам правильно заметил, что из-за любви, большой любви к футболу, и вот эта вся огромная титаническая работа была проведена под руководством Камчыбека Кыдыршаевича. Кандай зор иштерге биз күбө болдук. Анан бул жерде эмне деп айтылып атат? Бул жерде эмнени айтып турат деген, бул жерде Камчыбек Кыдыршаевичтин футболду сүйгөнү билинди да, футболдун фанат экени билинди. Ошол фанатизм бизге дагы өттү десем мен жаңылышпайм. Ушундай баягы системный жакшы реформалар болду. Бардык тармак жактан кичинекей детский футболдон баштап, мынакей женский футбол, премьер-лиганын командаларынын бардыгы кандай деңгээлге жетип, кандай да азыр өнүгүү өсүү болуп атканына күбө болуп атабыз.
кандай судействолар боюнча жана тренерлерди подготовкалар боюнча дагы чоң иштер болуп атат. Указ чыгарыш президентибиз ушуну колдоп, ушунчалык мүмкүнчүлүк бергенин Камчыбек Кыдыршаевич ушуну туура футболдо пайдаланды десем мен чоң жаңылышпайм. Садыр Нуркожоевич бизди 1,5 ай мурун чогултуп, ошол жерден дагы Камчыбек Кыдыршаевич сиздин эмгегиңизди белгилеп кетти. Акыркы 2 жылдагы чоң өзгөрүүлөргө ошол жерден ыраазычылыгын билдиргизди. Анан эми эмне деп айтабыз? Силер эми сиз бүгүн өзүңүздүн чечимиңизди кабыл алдыңыз. Биз кабыл алышыбыз керек. Азыр башыбыздан бардыгыбыздарга, жигиттерге чоң сыноо келет бардыгыбызга. Ошо сыноодон анан кийин бир мындай сабырдуу чыгышыбыз керек деп айтам да. Кыргыздын сөзү бар, сабырдын түбү сары алтын деп. Анан элибиздин, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн ушул бардыгыңарды сабырдуулукка чакырат элем. Жыйындан соң кыргыз футбол коомчулугу Камчыбек Ташиевке ыраазычылык билдирип, эстелик үчүн белек тапшырылып, жылуу узатылды. Белгилей кетсек, ал 2024-жылдын 19 февралында кыргыз футбол биримдигинин президенти болуп шайланган болчу. Камчыбек Ташиев тарабынан аткарылган бул иштерди коомчулук да кубаттап, анын спорт тармагына эле эмес, өлкөнүн өнүгүшүндө да опол тоодо эмгек кылганын белгилеп, социалдык тармактарда да колдогондор арбын. Урматтуу Ташиев, сиз иштеген үчүн бир эле футбол эмес, бүт Кыргызстан өнүгүү жолуна түштү. Камчыбек Ташиевдин үнүн сагынып калыппыз. Бир аз болсо да жеңилдегендей болдук. Камчыбек Ташиев, кайра эле Садыр Жапаров бирге иштешсе экен деп үмүтүбүз чоң. Ташиев КФБга келгенде оомат кошо келди эле. Кап ордунда калса болмок. Кыргыз футболу дагы да жогорку деңгээлге көтөрүлмөк. Эми ким келсе да футболду сүйгөн адам келиш керек. Бабановду карап көргүлө. Аман болуңуз, сиздин Кыргызстан үчүн өнүгүүсү, сиздин эмгегиңизди билебиз, оорубаңыз. Бүгүн Кыргыз футбол бирлигинин президенттик кызматынан кеткен урматтуу генерал Камчыбек Кыдыршаевдин айткан сөзү терең урматтоого жана жогору баалоого татыктуу болду. Ал мамлекет башчыбыз тарабынан футбол тармагын өнүктүрүү боюнча коюлган тапшырмаларды так жана жоопкерчилик менен аткарууга болгон аракетин белгиледи. Айрыкча анын мен жасадым деп эмес, биз чогуу иштедик, берилген тапшырмаларды биргеликте аткардык деген сөзү чыныгы жетекчиге таандык жөнөкөйлүктүн жана бийик маданияттын белгиси. Мындай мамиле команда болгон урматтын, жоопкерчиликтин жана биримдиктин айкын үлгүсү. Чыныгы лидер жетишкендикти өзүнө ыйгарбай, аны жалпы эмгек катары баалай билет. Мындай инсанды эл дайыма баалайт жана урматтайт. Ийгилик, ден соолук Кыдыршаевич. Кыргызстан үчүн жан күйдүрүп иштей бериңиз. Сиздерден үлгү алышсын. Ал эми Конгресстин күн тартибине ылайык негизги маселелер каралып, КФБнын аткаруучу комитетинин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүн аяктаганына байланыштуу 2026-2030 мөөнөткө болгон жаңы курам тандалды. Ага ылайык жаңы жетекчилик курам КФБнын мүчө уюмдары тарабынан сунушталып, бул жолку Конгресстин делегаттары тарабынан шайланды. КФБ президентинин кызматына болсо талапкерлер көрсөтүлбөгөндүктөн Конгрессте бул кызмат боюнча шайлоо өткөрүлгөн жок. Президенттик кызматка болгон шайлоо өтө турган Конгресстин жаңы датасы жакынкы убакытта КФБнын аткаруучу комитети тарабынан аныкталары белгиленди. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.